Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кеймуз каналынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү баарыңыздарга мына ушул кечти кайрадан Кефир программасында салам айтып турган учурубуз. Ал эми бүгүнкү биздин конокто болсо жылдыздуу коногубуз бар, биз менен бирге болууга чакыралы. Кефир программасына сиздер да кошулсаңыздар болот. Ак жолто үзөңгүлөш бололу. 59-20-01 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Бизге суроолорду берсеңиздер болот. Андан сырткары биз социалдык тармактарда отурабыз. Мына ошол жерден Facebook жана Одноклассники сайттарынан билдирүү узатып койсоңуздар болот. Биз ал жерде Кеймуз деп катталганбыз, мына ошол жерден узата берсеңиздер болот. Аны эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, биз баштайлы. Мен сиздер менен Айпир Адамкулова кызмат кылам. Эми бүгүнкү биздин жылдыздуу коногубуз эстрада ырчысы Данияр Эрматов. Кош келдиңиз. Кош келдик. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен дагы бир жолу ушул Кеймуз телеканалында амандашып жатканыма аябай кубанычтамын. Кош келип алдыңыз. Аны эмесе жаңылыктан биринчи башка сөзгө өтүү деле өтө кыйын. Аны эмесе жаңылыктардан баштайлы. Жаңылыктар болуп атат акырын чыгармачылык менен Кудайым буйрса. Жаңырлар жазуу, жаңы клип тартуу, изденүү менен элекпиз. Анан кандай ырларды жаздырдыңыз жана клиптер тарттырып атасыз? Жакында эле ошол Кытай жергесине барып келгенде, ошол кытайлык кыргыз бир туугандар бир ырын белек кылышкан мага. Ал жакта мисалы үчүн бизде аябай популярдуу би мисалы үчүн Кара Жорго болду го былтыр, 2 жыл былтыр. Аларда ошол сыяктуу башкача би бар экен. Не деп аталат экен аларда? Жанагы чачача деген би бар го. Ошол дүйнөлүк би чачача, ошону кыргызча чача деген ыр экен. Мага беришти. Ал жакта кыргыздарда аябай популярдуу экен. Ошону жаңыдан иштеп жатабыз, Кудайым буйрса, клиби менен биргеликте чыгарабыз. Жакшы экен. Анан акыркы убактарда байкап калабыз, ушул чет өлкөгө көбүрөөк концерт коюп барып жатасыздар. Буга себеп эмне болуп атат? Мисалы, акча каражат табуу же болбосо ушул чыгармачылыкты башка жакта жүргөн кыргыздарга тартуулоо болуп атабы? Туура айтасыз. Быйыл 2015 өзгөчө. Мен ошондой болуп атат. Бир күн Казакстанда, бир күн Россияда, бир күн Кытайда. Ал жактагы мекендештердин чакыруусу менен эле барып атам. Анан ал жакта мекендештер бизди сагынып, ошол концерт уюштургандар бизди чакырган экен. Анан алардын кайрылуусун артка таштабай барып келдим. Дагы чакырса дагы бара беребиз. Жакшы, Кудай буйрса алдыңкы күндөрдө да күтөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Кефир программасында Данияр Эрматов бүгүн бизде конокто. Сиздер тараптан биз суроолорду күтөлү. Ал эми эң мыкты суроо үчүн сонун белек алып келиптирсиз, Көрсөтүп берип койбойсузбу? Өтө өзгөчө экен. Мен биринчи жолу көрүп атам чынында мындай белекти. Өзгөчө бул чынын айтсам мага да белекке келген. Анан белекти кайра белекке береңе болбойт деп коет го. Мен биринчи жолу алып келип атам белекти белекке. Себеби ушундай белектен менде үйдө окшош экөө бар экен. Бирөө калды демек, бирөө калды. Ошону көрөрмандарга берейин деп чечтим. Бул аябай мындай өзгөчө жана балык кармаганда эс аласың го, мисалы үчүн. Бул деле ошол сыяктуу үйдө эс алып, мындай көйгөйлөр көбөйүп кеткенде, проблемалар көбөйүп кеткенде ушул менен аласып баарын унутса болот да. Сиздерге жакшы көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы билбейм, ардактуу телекөрүүчүлөр, жанынан өзгөчө сонун экен. Мага жакты. Сиздер мына ушул белекти утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Демек, мыкты суроолор, кызыктуу, оригиналдуу суроолорду даярдап бизге байланышка чыксаңыздар болот. 59-20-01 түз байланышы иштеп аткан учур азыркы убакта. Ал эми биз негизи 1000 кишинин атын билгенче бир кишинин сырын билет эмеспи? Анын сыңарындай ушул саат ичинде Данияр Эрматовдун сырын ачууга аракет кылалы. Сиздер да жардам берсеңиздер болот. Келиңиздер, мен сиздерди күтүп жаткан учурум. Аны эмесе акыркы учурда ушул жаңы ырларды жаздырып, клиптер тарттырып атам дедиңиз. Ырларды тандоодо сизге ким жардам берет? Ырларды тандоодо буга чейин деле көбүнчө өзүмө жакпаса ырдабайм да, бир ырд. Өзүмө да жагыш керек. Анан буга чейин ошол Канат Кадыржан байкебиз менен иштеп жүргөм. Ошол байкебиз да тандап берчү. Азыр жакын эле досторум, чыгармачылыктагы досторум эле тандашып, ошолор менен биргеликте эле ырдап калып жатасыз. Ошолорго жакса, анан угузуп көрөм, анан кеңешимди сурап, анан ырдап чыгам. Жакшы экен. Эң алгачкы келген байланышта көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Менин атым Элиза. Элиза, кош келдиңиз. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз, бизге жакшы угулбай жатат. Мен суроо берейин деп чалгам да,
Данияр байке, сиз ыр жазганда обонун биринчи жазасызбы или ырын биринчи жазасызбы? Дагы сурооңуз барбы? Жок. Сизге чоң рахмат, Элиза, байланышка келип койгонуңуз үчүн. Мага угулган жок. Угулбай калдыбы, Сиздин кулагыңызга угулду окшойт, Мага угулган жок. Биринчи обон жазасыңарбы ыр жазганда же ырды жазасыңарбы дейт. Рахмат, биринчи угарман, биринчи көрөрман. Биринчи көбүнчө эле обонун жазабыз. Анан буга чейин сөзү менен деле жазылган ырлар болгон. Анан көбүнчө биринчи обонун чыгарып туруп, анан ошого сөз жазылат да. Анан негизи сөзүн биринчи жазып, анан ошого обон чыгарыш керек деп калат. Бирок азыркы ырчылардын көбү эле ошол биринчи обонун чыгарып туруп, анан ошого сөз жазылат да. Мисалы, обонду кантип жаратылат да? Мисалы, ошо кызык, мисалы, обон жаралып, анан ага сөз жазуу кыйын эле болуш керек. Ооба, биринчи обон менен мындай эле башкача сөздөрдү айтып эле кыңкылдап обон чыгарабыз. Андан кийин ага сөз жазылат да. Мисалы үчүн башкачараак сөз жазылса, ага сөз кайра оңдоп жазса болот да. Сөздү алчы. Анан обонду кайра өзгөртүп кыйыныраак болуп калат да, сөздөн карагандачы. Ал эми уже аранжировка бир мындай бир решетканын ичине түшүп калабыз да. Музыка бүткөндөн кийинчи. Анан сөздө андай жок. Сөздү оңдоп жазса боло берет. Ошон үчүн биринчи обонун чыгарабыз да. Сөздөр оңдолуп атып, маани-маңызы жоголуп кетпейби? Маанисин бузбай, анан жана жогоруда айтып кеттим го, досторум менен кеңешип депчи. Ошентип бири-бирибизге угузуп, көрүп, кээ бирки акындарга көрсөтүп, анан жакса сөздөр уйкашса анан чыгарабыз да. Жакшы экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кефир программасын көрүп атасыздар. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо Кефир программасын уланталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул сааттарга алынган мыкты маанайды, мыкты бул күндүн калган кечин биз менен өткөрүңүздөр. Ал эми сиздер мына ушул Кефир программасында студиябызда Данияр Ерматов келген. Аны эмесе кайрадан эле баштайлы чыгармачылык боюнча. Көптөн бери ушул Канат Кадыржан менен иштешип келдиңиздер эле. Бул аягына чыктыбы? Атайын кол коюлган боюнча бүттү же кандай болду? Адатынча эле дебейсизби? Же салтка айланып калгандай уруштаар деп койсо. Көбүнчө ошондой эмеспи, анан кызык болуп калды. Көбү сурашат, бул азыркы ырчылар менен продюсерлер мындай урушуп анан ошентип экиге кетишпи? Салтка айланып калды депчи. Жок, андай эмес, бир жакшынакай эле келишим бүтүп, ал дагы жаңы балдар менен иштешип жатат азыр, Канат байкебиз. Дагы деле кез кезде жардам берип турат. Анан эч кандай урушуу, башка нерсе болгон жок. Нурлан менен дагы, мен менен дагы келишим бүткөн. Ошон үчүн биз менен токтотту дагы азыр жакшы жаш балдар менен иштеп жүрөт. Анан демек, Нурлан экөөңүздөр бирдиге иштештиңиздерби же биринчи Нурлан иштеп баштабанан сиз иштеп баштадыңызбы? Негизи ошол Канат байке жөнүндө да бир аз айта кетсем, биздин продюсер болгон буга чейин. Белгилүү ырчы Дайыр Исмайжаров менен иштешкен биринчи. Ал экөө иштешкенден кийин Нурлан Айсипти алган. Нурлан Айсипбек 3 ай иштешип чогуу. Андан кийин мен келгем да. Мен келгенден кийин ошол Нурландын келишими бүттү. Андан кийин 5 айдан кийин меники да бүттү да. Анан буга чейин ошол Дайырды, мени, Нурланды чыгарды, бир аз болсо дагы элге таанытты десем болот. Анан азыр дагы ошол Норуз деген жаш ырчы баланы тарбиялап жатат. Норуз Алынбаев деген. Дагы ийгилик, продюсериме ийгилик каалайм, башка эч нерсе айта албайм. Анан кечирип коюңуз, продюсер менен иштешүү жакшы экен же жеке иштеген оңоюраак бекен? Бизге албетте эки башта. Анан өзүң деле үйрөнүп калдым. Башка түшсө байтал жорго деп коет го. Өзүң жалгыз иштесең, өзүң деле көнүп калат экенсиң. Бирок баары бир продюсер менен иштешкен жеңил да. Азыр өзүбүз иштеп жатабыз, бир аз кыйынчылыктар болуп атат, бирок ага карабастан иштеп жаткан кезибиз. Жакшы экен. Анан мисалы көп продюсер ырчылар жөн гана дос катары бири-бири менен бири-бирине ишенип иштешип калышат. Анан сиздерде атайын контракт түзүлдү беле же? Бизде контракт түзүлгөн. Баары кагаз
түрүндө болуп, баары жакшы эле болгон. Ошондуктан жакшы коштоштук десем болот да, урушпай. Жакшы экен. Урушпай дегениңиз жакшы. Эч качан урушпасын продюсерлер менен ырчылар. Азыркы учурда ушундай эмеспи? Жаш ырчылар продюсер менен иштеш башташат дагы анан тил табыша албай кайрадан урушпайчы. Ушундай нерселер болбосун дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кефир программасында бир жолу эсиңиздерге салам. Бүгүнкү биздин студиябызда Данияр Эрматов бар. Эгерде кызыктуу суроолоруңуздарды көптөн бери бере албай жүргөн болсоңуздар, анда бүгүн мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан учур 59 20 01 номери аркылуу келип мыкты суроолорду берсеңиздер болот. Мыкты суроо үчүн биз кургол кетирбейбиз. Бизде эң сонун белек бар, атайын Данияр Эрматовдон. Ошондуктан бул белек бизде калып калбаш керек, Ооба. Башкалар утуп кетсин. Атайын сиздерге алып келдим. Жана өзүмдүн дагы плакатым бар. Демек бизде приздер көп, Ооба. Ошондуктан чамдай берсеңиздер болот. Биз күтүп аткан учурубуз. Анда эмесе азыр ушул Данияр Эрматовдун аткаруусундагы бир музыкалык чыгармага кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Geçirme, başka söz aytalmayım. Geçirmeni, canına baralbayım, 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 baralbayım. Sübüyümün ben seni geçirmeni, süyümün başkalı bilgineni. Sesimin üç gönülle geçirmeni, geçirmeni, geçirmeni. Kıyma bacım, gözlerim yaşka dolu. Kalgan senden, hiç men başka olur, başka olur, başka olur, başka olur. Süyümün ben seni geçirmeni, süyümün başkalı bilgineni. Sen degen sesimin üç gönülle geçirmeni, geçirmeni, geçirmeni. Süyümün ben seni geçirmeni, süyümün başkalı bilgineni. Sen degen sesimin üç gönülle geçirmeni, geçirmeni. Süyümün ben seni geçirmeni, süyümün başkalı bilgineni. Sen degen sesimin üç gönülle geçirmeni, geçirmeni, geçirmeni.
Кечириш оңой дейт, бирок унутуу өтө кыйын экен, ардактуу замандаштар. Ал эми ошол кечир мени деген сураныч ыры менен Данияр Ерматовдун аткаруусунда болду. Ал эми Данияр Ерматов бүгүн биздин студиябызда. Ушул ыр туурасында сөз кылалы, ырдын жаралышы жана ошондой эле бул ырды кантип тандагансыз жана клип туурасында, Ооба. Биринчи бул ыр жөнүндө айта кетсем, Улан Сатыбалдиев деген байкебизге таандык сөз обону. Анан мен бир тууган братаным бар, Тагдыр деген. Ошол байкебиздин жумушуна келип, ошол Улан байке, менин ырларым бар, сен иниң ырдасын деп келе беришкен. Анан көп көңүл бурбай эле жүрө берген, анан бир күн келип угуп көрбөйсүңбү деди. Ал байкенин студияга алып барып, ырларын угуп көрсөм, бир 40-50дөй ыры бар экен да. Буга чейин бир дагы ырчы ырдабаптыр ырын. Таланттуу киши экен. Анан ырларын ырдап, ошол кечир мени ырдап, кечир мени дегенде эле жакты да магачы. Анан аккордеон менен ырдап берген аны. Ушул ырыңызды алайын десем, ойлонуп туруп калдым, неге именно ушул ырды депчи. Ушул ырыңыз жакты десем, ушул ырын өзгөчө, ушул ырын өзү да жактырчу экен. Анан бул өзүнүн турмушунан алып жазылган экен да. Азыр экинчи келинчеги менен жашайт экен да азырчы. Анан ошол биринчи келинчеги менен жашабайт экен, ажырашып кеткен экен. Ошону эстеп, ошону ойлоп, анан ошого арнап жазылган ыр экен булчу. Анан өзүм турмушуман алып жазылган ыр эле Данияр, макул анда ырда деди. Анан бул ырды бир 2 ай стиль издеп жүрдүк. Медленный кылып ырдасакпы дедик. Же башкача быстрый кылып бийлей турган кылсак окшошпойт. Анан рок стилин тандадык. Ошол Эдил Маматов болуп, досум болуп тандап рок стилинде жаздык. Ошентип тартылып калды. Анан клипти Эрнис Сыдыков клипмейкер тарткан. Ушул сценарий өтө жакшы тартылганда, ким жазды эле сценарийди? Бул сценарийни ошол Эрнистин дагы көп мээнети бар бул жерде. Негизи ал жеке жашоодо дагы жакын досум болот. Ошондуктан экөөбүз 4-5 сценарий жаздырганбыз ар кимгечи. Жаздырып анан тандап отуруп, ушул экөөбүз олтуруп акыркы тандаган сценарий ушул болгон да. Элге кандай кылсак жеткиликтүү болот деп, акыры ушул токтомго келгенбиз. Ошо Эрниске таандык десем болот идеясы. Жакшы экен. Анан ушул клип тартылып аткан учурларда, же болбосо клип эмес, жөн эле бир нерсеге уюшулуп барып калганда өтө кызыктуу окуялар көп болот. Ушул клип учурунда кызыктуу окуяларды сурагым келип атат. Ооба. Ушул эле кечир мени деп угармандар, көрөрмандар көрүп жатсаңыздар, кадр сыртында деп интернетке жазсаңыздар деле чыгат. Кадр сыртында аябай кызыктуу окуялар болгон. Бул кайгылуу ыр болгону менен бунун артында аябай сонун маанайды ача турган күлкүлүү окуялар, сонун нерселер болгон. Жанагы эле терс каарманды аткарган Нурсултан деген жигит, ал жашоодо андай эмес, жакшы бала, аябай. Ошонун деле күлүп, жанагы бети помада болуп кетет эмеспи? Ошол жеринде биз бул клип негизи 2 ай тартылган да. Анан ошол күнү бир да кыз жок экен. Бетин кантип помада кылабыз деп помадан мындай сүртсөк окшобойт. Анан бир толук досубуз бар эле. Ошол сиз да көргөн окшойсуз. Анан ал өзүнүн оозуна түкөп турган өпсө чоң бир бети боюнча помада болуп калган да. Анан тиги башкы ролдогу Нурлан ошол өзү оозуна помаданы коюп туруп өзү өпкөн, анан окшошкон. Ошондой кызыктуу окуялар болгон да. Башында жакшы. Кыз табылбай калган жаман болуптур, Ооба, кыз табылбай калганда кыз өпмөк да. Анан жаш балдар да урушуп кетишкен, жанагы башында баскетбол ойноп аткан жериндечи. Топталашып, чын эле урушуп кетет, аларды ажыратып жүрөбүз. Аябай кызыктуу окуялар болгон. Аябай кызыктуу экен дегенде элестетип көрүңүздөр, ошол убакыттарды элестетип атам. Бизде болсо билдирүүлөр келиптир. Саламатсызбы, Данияр байке дейт. Кайсыл жерден болосо айтып бериңизчи дептир. Азиза деген көрүүчүбүздөн келген экен. Салам Азиза. Мен Ош областына караштуу Өзгөн районунан болом. Куршап деген айылдан болом. Ошол жерде чоңоюп, ошол жерде өскөм. Жакшы. Бул жерде да бир билдирүү бар. Саламатсызбы, Данияр байке дейт. Мага ырдап бериңизчи, кечир мени деген ырыңызды дептир.
кечир мени деп макул ырдап берейин. Бир аздан кийин ырдаталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушундай билдирүүлөрдү сиздер дагы узатып койсоңуздар болот. Жана 59-20-01 номерине бизге байланышка чыгып, мыкты суроолорду узатууга аракет кылыңыздар. Ал эми мыкты суроо үчүн бизде мыкты бийлик бар. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар дейли. Чынында баягы көп учурда баягы бизден сурап калышат да, ырчылар менен жолукканда тигини сурабайт белең, муну сурабайт белең депчи. Анан ушул көбүнчө ырчыларыбыз мырзалар келгенде ошонун жеке жашоосун сурабайсыңбы деп калышат. Анан жеке жашоого өтө элем. Жеке жашооңузда кандай, жакшы элеби? Жеке жашоодо Кудайга шүгүр жакшы. Негизи биринчи үй бүлө менен айта кетсем, 5 бир тууганбыз. 5 бир тууган, 3 эркек, 2 кыз. Азыр бүт баары үй бүлөлүү болгон. Карындашым бар эле, ал да турмушка чыкты. Азыр үй бүлөдө мен эле бойдокмун. Анан азырынча сиз сураганча эле айтып коеюн, сүйгөн кызым жок. Мен негизи ушуну сурайын дегем. Анан кээ биркилер айта берет го, чын эле калп эле жок дейт депчи. Меники чын эле жок. Эгерде болсо бар деп эле айтмакмын. Анан ошол эгерде жанагы сүйгөн кызы бар деп койсо, болбойт, көрмөндөрү алыстап кетет дегенден каршымын. Баягы өзүн эмес, ырчынын ырын укшат да, чыныгы күйөрмандар, Ооба, ошон үчүн сүйгөн кызым болсо айтып коем. Жакшы. Ошол жаңылыкты биздин Кемус каналынан келип айтып бересиз деген ойдобуз. Байланышта көрүүчүбүз бар, саламатсызбы? Деп атсак, биздин байланыштан кетип калыптыр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, уялбаңыздар, толкунданбаңыздар. Кайрадан байланышка келип, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анан жогоруда эфирден сырткары биздин бир көрүүчүбүз суроо бериптир. Аялы бар турбайбы деп. Катуу суроо болду деп. Кызынан дагы жубайын өчүтү окшойт, Ошондо кызыңыз барбы десе да кичине окшошот болчу. Жок, мен аялым жок. Мен үй бүлөм неге жашырмак элем, эгер болсо айтмакмын. Анан негедир ушул суроо акыркы убактарда бирөө айтып койгонбу, ушундай деп. Балким шамал болбосо чөптөн башы кыймылдабайт деп коет эмеспи? Балким кимдир бирөөдү жолугуса алындырып алып жаныңызга бастыргандырсыз. Жок, андай болсо айтам силерге, Кудай буйрса. Жок, болсо албетте айтып коем. Тилекке каршы жок экен, андыктан аракет кыла берсеңиздер болот. Байланышта көрүүчүбүз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Менин атым Айпери. Айпери, Мен Данияр Бакеге. Мен адашым келип калган турбайбы? Кандай сурооңуз бар? Данияр Бакеге салам айтып кетейин дедим эле. Данияр Баке, кандайсыз? Жакшы, кандайсыз? Каларым узун өмүр, анан кийин ырларыңызды аябай жакшы көрөм. Анан кийин сиз айтып кеттиңиз, мен 5 бир тууганмын деп. Мен дагы 5 бир тууган болом. 2 кыз, 3 балам, эң кичүүсү менмин. Сиздей эле экенмин, бирок мен апам дагы өзүмдүн апам оштон болот. Анан кийин сиз менен жакшы эле сүйлөшөйүн дедим эле. Сизге ошо каларым узун өмүр, бакыт, алай эле ошо ырыңыздар менен көбөйтүп, сахнага чыгып дегендей Кыргызстанды сүйүндүрүп жүрө бериңиз, ар дайым күлүп жайнап эле. Чоң рахмат. Сурооңуз барбы? Жок, анан кийин ырдап бериңизчи деп айтайын дедим эле. Макул, анда жакшы каалоо тилектер болду окшойт, Ооба, чоң рахмат, уктум. Айпер экен, 5 бир тууган экенсиз, ошо үй бүлөлүк бакыт сиздерге дагы. Ошол менин дагы эң кичинекей карындашым да Айпер болот. Былтыр 1 жыл болду элек турмушка чыкканына. Ошол 5 бир тууган. Көбөйө берсин анда. 5 бир тууган экенбиз, окшош экенбиз, анан аты дагы Айпер экен да. Жакшы. Апам оштон болот дейт. Өзү жөнүндө маалыматтарды көп берип кетти. Анкетасын жазып алдыңызбы? Азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо кефир программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга кутмандуу кеч каалайлы. Мына ушул кечте баарыңыздарга мыкты маанай каалап аткан кефир программасы жана Кемус каналы. Баарыңыздарды экранга жакыныраак келиңиздер дейли, себеби дегенде мына ушул жерде мыкты маек куруп аткан учурубуз, жана ошондой эле биздин көрүүчүлөр өтө суранып атат. Биздин коногубуздан Данияр Эрматов ырдап бериңизчи деп. Анда азыр ырдап бериңиз бизге. Макул, ошол кечир мени сурап кетти. Өзгөчө бул акыркы чыгармам. Ушул ырым менен дагы көп чакыруулар болду, ошондуктан кечир мени деген чыгарманы ырдап берейин.
кечир мени, башка сөз айта албаймын. Кечир мени, жаныңа бара албаймын. Бара албаймын, бара албаймын, бара албаймын. Сүйбөймүн мен сени, кечир мени. Сүйөмүн башканы билгин эми. Sen деген сезимим өчкөн эле. Кечир мени, кечир мени, кечир мени. Ыйлабачы, көздөрүң жашка толуу. Калгам сенден, эчак мен башка болуп, башка болуп, башка болуп, башка болуп. Сүйбөймүн мен сени, кечир мени. Сүйөмүн башканы билгин эми. Sen деген сезимим өчкөн эле. Кечир мени, кечир мени, кечир мени. Азаматсыз, үнүңүзгө береке. Чынында бул чыгарма азыркы учурда акыркы клип болгондуктан жана эл оозуна көбүрөөк алынып калган ырлардын бири десек жаңылышпайбыз. Эң сонун чыгарма жана мыкты деңгээлдеги аткаруу болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда дагы бир жолу эскертем, Данияр Эрматов бизде маек куруп берип, жана өзүнүн мыкты ырын ырдап берип турган учуру. Ал эми сиздер тараптан биз мыкты суроолорду күтөлү. Келиңиздер. Бизде болсо Данияр Эрматовдон атайын сонун белек ала келген. Ошол белекти мен жанынан көрүп өтө кызыгып отурам. Сиздер алып кетсеңиздер, мыкты белектердин катарын толуктайт болуш керек. 59-20-01 төз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Азыркы учурда линиябыз бош. Андан сырткары билдирүүлөрдү узатып койсоңуздар болот. Кеймуз деп катталганбыз социалдык тармактарда. Мына ошол жерден бизге билдирүүлөрдү узатып, сурооңузду берип алсаңыздар болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Байланышта көрүүчүбүз бар экен, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Мен Гайбадан Элиза. Элиза, келиңиз. Мен айтайын деп кеткем да, Данияр Байкеге. Мындай да, сиз айтпадыңыз үй бүлөдөн 5 депчи. Анан ошондон сиздин байке эжелериңиз турмуш кылып үй бүлөсү бар экен да. Анан алардын балдарын көргөндө өзүңүз балалуу болгуңуз келеби? Дагы сурооңуз барбы? Жок. Рахмат. Жакшы суроо болду окшойт, Ооба, сонун суроо болду. Негизи мен жаш балага аябай жакынмын. Ошол эжем 4 кызы бар. Эң чоң эжебиз болот, Миргүл деген. Андан кийинки Кутман деген байкебиздин байкемдин 2 кыз, 1 уулу бар. Андан кийин ошол Тагдырбек деген байкем бар. Анын 1 баласы бар, Умарчик деген. Анан ошол аларды көргөндө мен деле балалуу болгум келет. Туура айтасыз. Эми Кудайым буйруса, ал күн дагы келет деген чоң ишеничтебиз. Анан көбүнчөсү баягы кыяланып калат эмеспи? Ошол балалуу боло элек делечи, мен кийин балдарымдын атын мындай коём деп. Сиз да ошентип ойлонуп көрдүңүз беле? Ойлонуп көргөм, ооба, туура айтасыз. Мен деле ошол бул кыргыз болгондон кийин, мусулман болгондон кийин ошол китептерин жакшы молдолор менен кеңешип, ошол мусулман аттарынан коем, Кудайым буйруса, ошондой ниеттерим бар. Жакшы экен. Бизде болсо билдирүүлөр бар. Мен аларды жаңыртып койсом, саламатсызбы, Данияр Байке дейт. Сиздин канча ырыңыз бар жана анын эң жакшысын аткарып бериңизчи дептир. Сизге жакканын окшойт. Канча ырыңыз бар дейт. Мен ошол 2013-жылы Бишкекке концерт койгондо бир альбом кылганбыз. 15 ыр болчу, азыр 20 ыр болуп калды. Ырларым баары эле жагат мага, өзүмө жагат. Ошол акыркы ыр азыр элдер суранып, ошол Россияга, Кытайга, Казакстанга ошол ырым менен барып жүрөм. Кечир мени азыр ырдап өттүм. Эгерде сиз сурансаңыз, ошол ырым ырдап берейин демекчимин да. Кайрадан, биз эфир аягында ырдаталы, андай, эфирдин аягында кайрадан ырдатып берүүгө аракет кылалы. Байланышта көрүүчүбүз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз ким? Менин атым Айзат. Айзат, кош келдиңиз. Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Бирге болсун. Рахмат, бирге болсун. Данияр Байке суроо берейин дегем.
Сиздин балалык кезиңиз кандай өткөн? Анан балалык кезиңизде жайлоого барган белеңиз деп сурайын элем. Анан музыка суранып кетсем болобу? Кандай дейсиз? Суранып кетсем болобу? Ыр суранып? Жандыбыңыз менен студенттик күндөрүңүздү аткарып кетсеңиз. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат Айзат, байланышка келгениңиз үчүн. Жайлоого деп сурадыбы? Балалыгыңыз кандай өттү эле, анан жайлоого бардыңыз беле дейт. Мен балалыгым жайлоодо эле өткөн да. Тамаша, ошол мен Кушап жергесинде чоңойгом. Анан тоого жакын жерде, анан мал айдап, ошентип эле чоңойгом. Жана кезүү деп коет, ар бир үй очередь менен кайтарат болчу, бизге дагы келет болчу. Бирок негедир именно ошол мал кайтарган эч жакпайт болчу да мага. Андан кыйын жумуштарды эле аткарчумун. Мисалы үчүн чөп чабчумун, башка кара жумуштарды эле кылчумун айылдачы. Анан именно мал кайтарган аябай жакпайт болчу да негедир. Мындай зерик күнүм өтпөйт болчу да. Анан жайлоого деле көп чыккам. Азыр досторум тамашалап калат, жүр тоого чыгып келели, же аларча же жана башка Сусамыр ошол жака барып келбейлиби досум деп классташтарым айтып калса, койчу досум, өзүң жайлоодо чоңойдуң го деп. Азыр эле бул жака келип аткандай эле болгон, 2-3 күндөн кийин жайлоого барып келели десе, өзүң эле жайлоодо чоңойбодуң беле депчи. Мага жагат жайлоо. Барам, барып турам, дагы деле барам, Кудайым буйрса. Жакшы экен. Анан теманы чыгармачылыкка бура турган болсок, ошол Кыргызстанда жана дүйнөлүк деңгээлде деле көптөгөн фестивалдар өтүп атат, музыкалык жана конкурстар өтүп атат. Ошолордун кайсынысына бардыңыз эле жана сиз кыялданган конкурс кайсыл? Сиз катышкыңыз келген? Мен негизи бүт эле конкурстарга катышкым келет. Анан буга чейин ошо чет мамлекеттерге барып конкурстарга катышкан эмесмин. Себеби бул голостордо бөлүнөт да, баритон, бас, тенор депчи. Анан биздики бул элдин голосу да. Анан башка конкурстун голостору башкача болот. Ошондуктан Демек конкурска катыша албайсыздарбы же кандай? Жок, катышса болот, бирок көбүнчө биздики мындай кандай десем, мындай конкурска жакын эмес да биздин голосторчу. Мисалы үчүн Гүлжигит Калыковдуку конкурстун голостору да, Курал Чокоевдардыкычы депчи. Анан биздики мындай элге жакын эстрада, биздин голостор бирок көп Кыргызстанда. Ошол анан андай ниеттер деле бар, Кудайым буйрса балким катышып калам. Жакшы экен. Байланышта көрүүчүбүздү кабыл алалы, саламатсызбы? Саламатсызбы, мен кайрадан Айзат, кайра сурап кетсем болобу? Болот. Данияр байке оштон болот экен, мен билбептирмин. Мен деле оштон болгом, Өзгөн районунан. Бөлүнбөңүздөр деле. Кандайча айтканда жердеш болуп кетет экенбиз. Анан суроо берип кетсем, алда койгон максаттарыңызды айтып берсеңиз. Жакшы болбой жатат, кайра кайталап коюңуз. Алдыга койгон максаттарыңыз. Чоң рахмат. Максаттар. Ошол сиз айткан бөлүнбөңүздү айткандай тамашалап бөлүнбөңүздөр деле. Ошол сыяктуу мен деле көп кайсыл жактан болосуң дегенде Кыргызстандан деп эле айтып коем. Кыргызбыз да баарыбыз элечи. Анан негизи биз ырчылар бүт жака барабыз да. Мисалы үчүн мен Жети областка тең эле бирдей элем. Себеби бүт жака барып концерт коебуз. Эртең эле Көлөгө кетем мисалы үчүн. Андан кийин Жалал Абадка барам. Ошол анан дагы алдыга койгон максаттарым жакшы ырларды чыгаруу. Мисалы үчүн Данияр Эрматов дегенде жанагы ыры жагат деген сөздөрдү уккум келет да. Мисалы үчүн кээ бирки ырчылар бар, танып туруп, атын танып туруп, кайсы ырдырды айт эле деп таппай калат го. Ошондой эмес, тескерисинче мен ырымды танып туруп, анан өзүм таанып алсам макул. Жакшы экен. Бизде билдирүү бар экен. Саламатсызбы, Данияр байке дейт. Сиздин билимиңиз туурасында билгим келет дептир биздин Гүлниза деген көрчүбүздөн. Мен азыр Ош мамлекеттик университетинде окуйм. Быйыл Кудайым буйрса бүтөм, сырттан окуйм. Анан кесибим боюнча база кызматкер болом, Кудайым буйрса. Жакшы экен. Анан музыкалык билимиңиз барбы, жокпу? Музыкалык билим мен мектепте окуп жүргөн кезимде комуздан кошумча сабак алгам. Аны да толук бүтүргөн эмесмин. Анан мындай жогорку деңгээлде музыкалык билимим жок. Мен ошо көбүнчө эле практика жүзүндө өткөн да, меники кафелерде музыкант болуп иштеп жүрүп, анан ошентип
бардап калган. Жакшы экен. Анда азыр дагы бир жолу Данияр Эрматовду ырдаталы. Бул музыкалык чыгарма сиздер үчүн болсун, кабыл алыңыздар. Мақсатыма толып жете албай, тағдырымдың жолын чече албай, эми сенден азыр алысмын, өзүмдү көрө албай. Өкүнүчтөр курчап Tunup sezimdi Gütülbögön ubak Bizge kezikti Men da kıynap seni Sen da kıynap meni Nege жүрдүк bilbenimdeki Men da kıynap seni Sen da kıynap beni Nege жүрдүк bilbenimdeki Neçin жылдар өтүп жаңырып Ортобузда сүйүп нурданып Эми мынтип байлам түгөнүп калдым го айрылып Өкүнүчтөр курчап тунук сезимди күтүлбөгөн убак бизге кезикти Мен да кыйнап сени Sen da kıynap beni Nege жүрдүк bilbenimdeki Men da kıynap seni Sen da kıynap beni Nege жүрдүк bilbenimdeki Men da kıynap seni Sen da kıynap beni Nege жүрдүк bilbenimdeki Men da kıynap seni Sen da kıynap beni Nege жүрдүк bilbenimdeki Nege жүрдүк bilbenimdeki Неге деген аталыштагы бул чыгарма Данияр Эрматовдун аткаруусунда болду. А биз болсо кефир программасын уланталы. Бизде аз гана убакыттар калды. Ардактуу эле көрүүчүлөр, ушул аз убакыттын ичинде сиздер тарапта бир мүмкүнчүлүк бар. Ал мүмкүнчүлүк болсо, сиздер байланышка чыгып туруп бизге мыкты суроо беришиңиздер керек. Дароо байланышка келген көрүүчүмдү кабыл алам. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким? Мен Кайрадан Элиза. Элиза, келиңиз, сыналгынын үнүн бир аз азайтып коюңуз. Бизге тоскоолдук кылып атат. Аха. Мен суроо берейин да, Данияр байке, сиздин жашооңуздагы эң кызык окуяны жана эң кайгылуу окуяны айтып кетсеңиз жакшы болмок. Дагы сурооңуз барбы же жок калдыбы? Жет атасын атап берсе жакшы болмок да. Жигитчилик дегендей.
жигит болгондон кийин жататаңын билишим керек да. Ошон үчүн жататасын. Айтып берсе, анан жакшы ырдап берсе. Чоң рахмат сизге суроолоруңуздар үчүн жана сунуштар үчүн. Жетатан бар эле буга чейин эле айтып эле жүрөм. Бар эле билет го деп ойлойм. Мен мисалы үчүн билем, азыр мен кошуналарым деле айтып койсом ишенип калат, ошондуктан башка Өзүбүз билсек болду, э? Ооба, кийинки кайсы суроо эле дагы? Жашоодо өкүнгөнүңүз жана сиз кылган нерсе. Бул Кудай сактасын, өкүнүчтөр деле боло элек. Баарына эле негизи эле өкүнбөш керек ар бир адам. Бул Кудайдын айткандай болот экен. Баарына шүгүр дей берсеңиздер, баары жакшы болот демекчимин. Ошентип сынап көрөт экен, кайгы нерсени өрүп, жакшы нерсени өрүп, ошондо бирдей болуңуздар демекчимин. Мен сүйүнгөн күндөр толтура эле Кудайым ошого жеткирсин. Анан ошол. Жакшы. Аны эмесе биздин программанын соңуна да келип калдык. Сизди ырдаталы. Эми көрүүчүлөрүбүз да көп суранып атат. Кайсыл ырды аткарып беребиз азыр? Макул ырдап берейин. Бул белекти эмне кылабыз эми? Белекти азыр ырдап бүткөндөн кийин тапшырабыз. Макул ырдап берейин, анда жана өзүмдүн чыгармам менен ырдап кеттим. Эми эски чыгармалардан бирди ырдап коеюн, э? Жакшы болот. Мөлдүрөп бүлдүркөндөр бышкан кезде, асманда бүркүт шаңшып учкан кезде, кечеги биз жолуккан кечтегидей, алтын ай асмандагы, алтын ай асмандагы толгон кезде, ай барам сага, кечеги биз жолуккан кечтегидей, күн нуру уясына баткан кезде, барам сага, ай барам сага. Гүл булбулдун көркү гүлдө бар, ырчынын көркүндө бар деп коет эмеспи? Үнүңүзгө береке. Ал эми бардык суранычтардын баары орундалды окшойт. Эми белекти кимге тапшыралы? Негизи ушул белек тапшыруу Өтө кыйын, э? өтө кыйын да, негизи магачы. Анан не болсо дагы угармандар, көрөрмандар өздөрү деле көрдү окшойт да. Бир кайра бир кыз чыкты го. Элиза дегенсиз. Элиза. Ошол Элизага бул белекти берейин. Менден эстелик болсун. Бул плакатты ошо Элиза кошо сизге Кошумча, э? Мен атыман эстелик килип койгуз демекчимин. Анан башка деле көрөрмандар, сиздерге деле ыраазычылык. Барыңыздардын негизи ар бир суроо мен Силер деле кайра баштан чала берсеңер болмок да койбойсузбу? Аябай кымбат мен үчүн көрөрмандардын бир суроосу элечи. Ошондуктан бул белек бир белек болуп чыгып болуңуздар эми. Элизаны чын жүрөктөн куттуктайлы. Элиза 592001 номеринен терип, качан кантип алып кетесиз билип алсаңыздар болот. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми сизге болсо чыгармачылык ийгилик каалайлы. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ар дайым чыгармачылык эргүү боло берсин. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик, ар дайым бар болуңуздар. Кейимиз менен бир болуңуздар демекчимин. Чоң рахмат. Ал эми студияда болсо Данияр Эрматов болду. Сиздер менен мен Айпира Адамкулова кызматта болдум. Жакшы күндө, жакшы маанайда жолугушканча амандыкта болуңуздар.